Эпштейн деген бир бала болуп атпайбы, элдин баары айтып атат, көрүп атат дегендейчи. Мындай да, мен оондун изилдөөсүн көрүп калдым. Аякта крайний мизогония үчүн, мизогония деген сөз аял кишини экинчи сорт көргөн үчүн, киши катары көрбөгөн үчүн ошондой кылмыштар болду дейт да. Бул деген сексуалдык кылмыш, зордуктоо, зомбулук, кичинекей педофилия, балдарды зордуктамай, киши сатуу, ушул толтура. Ушуну тегерегенде толтура кылмыштар болуптур да. Андай нерсе бизде деле болуп турат. Эгерде биз аялдарыбызды экинчи сорт көрүп атсак, алар үйдө отуруш керек, алардын укугу жок, алар иштебеш керек, алар окубаш керек, алар керек болсо уруп салсак болот, сабап салсак болот, зордуктап салсак болот, керек болсо өлтүрүп салсак болот деген ой жүгүртүү, бул ошо Эпштейндин ой жүгүртүүсү. Ошо Эпштейн катары тааны берсек болот да, ошондой жигиттерибиздичи. Анан жана ошондой